Негизи урматтуу Улан Асанбекович, өзүңүз көрдүңүз, негизи мыйзамыбызды колдоп отурушат, бирок аябай көп сын пикирлер айтылды сиздер тарабыңарга. Ошондуктан бул боюнча сиз министрге жеткизиңиз. Бул боюнча ар бир депутат берген суроолорду жазып, келип, курук сөздү калбасын, маалымат бериңиздер. Туура маселелерди көтөрдү бүгүн. Бирок сиз ошого даяр болбой келипсиз. Мындан кийин мындай маселе келгенде даяр болуңуздар. Себеби бюджет комитет болгондон кийин обязательно булар источник финансирования сурайт, ошонун кредиттери сурайт, кантип кайтарасыңар деп суроолор болот деп сиз ошого даяр болушуңуз керек. Мына азыр мен түшүнүп атам, силер мына экинин алкагында азыр ошону бир калыпка келтирип атасыздар мыйзам менен. Бирок могул жерде депутаттар туура маселени көтөрдү. Эмне үчүн силер бүгүнкү күндө башка мамлекеттерден сертификациядан өткөн, анан катуудан өткөн дары-дармектерди жана аппараттарды силер келип кайрадан ошону өткөзөбүз дейсиңер да. Анан мына айтып кеттиңиз, бизде илимий изилдөөлөрдүн негизинде деп. Кайсы илимий изилдөөлөр? Мен таң калам да. Мына бүгүн туура айтат. Ооруканага барсаңыздар эле, ошо дары-дармек саткан аптекаларга барсаңыздар, бүт элдин ыраазычылыгы ошол жерде. Ошону көзөмөлдөшүңөр керек. Мына ДЛО дейсиздер, мына ДЛОну бир калыпка келтирбейсиңерби? Качанга чейин ошо элден ушундай сөздөрдү угабыз? Өзүңөр күбө болдуңар го, кечээ эмне болгондоруна. Бүт Кыргызстан күбө болду. Значит, коррупцион элементтер ошол жерде. Кандайдыр бир компанияларды көзөмөлдөйт, ошолордун дары-дармектен өткөзүп калгандарды эч бүт арзан келген качественный дарыларды өткөзбөйсүздөр.